Румен эл жомогу. Тоба. Айбандарда да баш мыйзам болуптур. Баса, дегенде биздин Рухеш ТВ каналына жазылып коюңуз. Анан жомогубузду баштайлы. Илгери. Нелер гана болбогон. Айбандар баш мыйзамга ээ болгулары келет. Ким кимге башчылык кылуусу керектигин аныктап, алар да адам сыягы жашамак болушат. Ошентип баш мыйзам токуп бер дешип, Теңирге кайрылышат. Теңир баш мыйзамда бардык укукту бөлүштүргөн соң, документти каршкырга табыштап, айбандарга каршкыр өкүмчүлүк жүргүзмөй болот. Өзү токойдо жашагандыктан мындай маанилүү документти жоготуп үйдөн чочулаган каршкырды санаа басат. Токойдо шумдуктар көп. Башыма балее кылбай. Ушуну итке берсем кантет? Ал адамдарды пааналап, айылда жашайт эмеспи? Үй да бар. Кой ошентейин. Деп баш мыйзамды итке карматат. Маанилүү документтин жоопкерчилигинен ит да чочулайт. Бу балеени не кылсам? Дейт башы каткан ит. Мен сыртта көп алаксыйм, короо кайтарам. А мышыкчы? Ал үй ичинде адамдар менен бирге жашайт. Канткен менен үй деген үй да. Ошентип ал мышыкка карматат. Документтин жоопкерчилиги мышыкка өтөт. Бирок кырсыкты кайдан деп болобу? Үйдөгү тентек балдар мышыкты жөн жашатпайт. Бечараны ары кубалашат, бери кубалашат. А бир күнү айласын кетирип кубалашкандан кирер тешик таппаган мышык кургур чогу кызарган очоктун үстүнөн секирем деп колтугуна кыскан документти күйгөн отко түшүрүп алат. А кагаз документ күйбөй койчубу? Күйүп күлгө айланат. Ошол күндөн ушул күнгө чейин мына жок документти каршкы иттен, а ит мышыктан доолап ыркыраганын койбойт экен. Баш мыйзам гана, баш мыйзам деген сайын мышык кургур жүнүн үрпөйтүп, мурдун тырыштырып, жонун бүкчүйтүп, Эй, иттин гана баласы. Күйүп кеткен деп атамга сага. Дегенин койбойт экен. Жомокту кыргызчалаган жана көркөм окуган О Шакир менен Назгүл Ботбаева. Биздин өнөктөш достор Кыргызстандын Джия бизнес ассоциациясы.